Өлкө тарыхында көпчүлүк үмүттөнгөн шайлоонун мыйзам чегинде өтүшү боюнча көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттерден келген өкүлдөр пикирин билдирди. Бул жолку шайлоодо элдин талапкерлерге болгон тандоосу акча таратуу же болбосо массалык жолугуулар аркылуу эмес, социалдык тармактар, андагы талапкерлердин программалары жана суроо жооптор аркылуу өттү. Спасибо огромное. Биз байкоо салуу милдетибизди аткаруу менен андагы бардык процесстер мыйзам чегинде болду деп айта алабыз. Көп шайлоо тилкелеринде болдук. Шайлоо башталганга чейин эле Бишкекке келгенбиз. Үгүт маалында да эч кандай одоно нааразычылыктар же мыйзам бузуулар болгон жок. Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы шайлоо менен референдумду акыйкат легитимдүү өттү деп тааныды. Алар шайлоо маалында эч кандай мыйзамга каршы келген көрүнүштөрдү байкабаганын ачыктады. Приглашение международных наблюдателей. Биздин топ кезексиз президенттик шайлоо менен мамлекеттик башкаруу формасын тандоочу референдумга даярдык учурунан баштап добуш берип аяктаганча көз салды. Өнөктүк мыйзам чегинде өтүп, бардык талапкерлерге бирдей шарттар түзүлүптүр. Топтун мүчөлөрүнүн көз караштары бирдей, баарыбыз ачык өткөнүнө күбө болдук. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин өкүлдөрү шайлоо фондундагы каржылык булактардын жана чет жактагы кыргыз жарандарынын шайлоого катышуусуна көз салып турушкан. Буга чейинки шайлоолорго катышкан 32 миңден ашык чет мамлекеттердеги шайлоочулардын саны бул жолу 55 миңден ашып, 45 шайлоо тилкесине дагы 3-өө кошулган. Миссия өкүлдөрү демократиялык жолдо жарандар арасында активдүүлүк күчөгөнүн байкадык. Шайлоо башталганга чейин да бир катар иш-чаралар өттү. Бирок ага каршы турган массалык топторду көргөн жокпуз. Бул багыттан алып караганда шайлоо таза өттү. Түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын өкүлдөрү бул жолку шайлоо эл аралык милдеттемелердин сакталышы менен ачык жана таза өткөндүгүн билдирди. Пандемиялык шартка карабай, ар бир шайлоо тилкесинде бардык санитардык талаптардын так сакталышы, вирустан сактануу чаралары толук аткарылгандыгын көрсөттү. COVID-19 салгыны недениyle бул жолку Кыргызстанда өткөн шайлоо дүйнөлүк пандемия маалында адамзаттын өмүрүнө коркунуч жараткан вирус каптап турганда өттү. Ага карабай бардык шайлоо тилкелерине жеке коргонуу каражаттары колдонулуп, шайлоочулар аралыкта нормаларды сактоо менен добуш беришти. Андыктан мен ушул жолку өткөн шайлоо кыргыз боордоштор үчүн ак жолтой болсун деп айтаар элем. Ал эми ислам кызматташуу уюмунун өкүлдөрүнөн турган топта шайлоонун жүрүшүнө көз салып, өнөктүк бардык нормаларды сактоо менен өткөндүгүн кошумчалады. Алар канчалаган шайлоолордун өтүшү менен калк арасында добуш берүү аркылуу тандоо маданияты өскөндүгүн байкаган. Кыргызстандагы шайлоолорго эл аралык байкоочу катары көз салууга келген өкүлдөр дүйнөлүк деңгээлдеги демократиялык жолду тандаган көп мамлекеттерде саясий талдоолордун ачык өтүшүнө байкоо жүргүзөт. Уюмдун баш кеңсеси Жидда шаарында жайгашып, 50 жылдан ашык убакыттан бери шайлоолорго баа берүүдө салмактуу уюмдардын катарын толуктап келет. Чет элдик байкоочулардан сырткары бул жолу шайлоо өнөктүгүн дүйнөгө чагылдыруу максатында 11 мамлекеттен 96 чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү каттоодон өткөн. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Ала ТО 24.